Бүгүнкү күндө мугалимдер менен врачтар канча акча менен пенсияга чыгат? Ким жооп берет анда? Сиз жооп бере албасаңыз. Урматтуу президентибиз суранып жатат. Министрлерди иштен койбой, орун басарлары барып так жооп берет деп. А сиздер бул жерге келип алып мен жооп бере албайм деп отурасыздар. Ошон үчүн депутаттар анда министрлер келсин деп талап коюп атат. Азыр сиз айтып кеттиңиз 9-10 миңден деп. 2020-жылы 9-10 миңден канча медицина кызматкери, канча мугалим чыкты пенсияга? Сиз айткан 9-10 миң менен. Жок, ал кийинки деп атам. Орто эсеп менен жаңы чыкканда алар 9-10 миң менен чыкпайт. Жаңы чыкканда бүгүнкү күндө пенсияга чыккандардын саны орто эсеп менен 26.216 адам. Ал эми саламаттык сактоо кызматкерлер 7.094 адам. Ушу пенсионерлердин санынан. Анан мугалимдердики где-то бир 7.6969. Ал эми саламаттык сактоо 6.837 сом да, ошо орто эсеп менен чыгып аткандар. Анан кээ бар, мисалы ошол эле бир мугалим ушу соцсетте мына өмүр бою иштеп 2700 сом менен пенсияга чыктым деген. Анан ошону карап чыксак 14 жыл стаж менен чыгыптыр. Балким баягы өмүр бою чындап эле баягы мугалим болгондур, бирок балким баягындай мындай жеке жактарда, жеке мектептерде иштегендир, камсыздандыруу төлөмдөрү төлөбөгөндүр да, ошондуктан. А эгерде баягы жакшы стаж менен жакшы неметсе, ошо бир где-то бир 5-6 миң чегинде чыгат да. Сиз айткан 9-10 миңге качан жетет анда? Байма жогорулатып отуруп, мисалы качан жогорулатып? Дагы бир 20-30 жылдан кийинби? Жок, 20-30 жыл эмес, жыл сайын орто эсеп менен 500 сомго көтөрүлүп атпайбы? 400-500 сомго жыл сайын. Андан тышкары сиз айтканга бир 10 жылда жетет экен да, сиз айткан 9-10 миңге. Ошондойбу? Өзүңүз айттыңыз, жылына 500дөн көтөрөбүз, ошондо 10 жылда сиз айткан 10 миңге чыгат экен. А сиздер маалыматты бергенде айтып жатасыздар, орто эсеп пенсия мугалимдердики 10 миңден деп. Жок, өткөндө дагы жогорку кеңеште айткансыздар, мугалимдер орто эсеп менен 10 миңден пенсияга чыгат деп. Азыр мына тактап сурасак айтып атасыз, бул көтөрүлүп отуруп жетет деп. Эми ар кандай пенсионерлер бар да, ошол эле 96 жылган мугалимдер бар, 2000-жылы чыккан пенсионерлер бар, ошолор. Биз бүгүнкүнү сурап атабыз. Мен сизден Гүлнара Муратовна, азыркы бүгүн былтыры канча адам канча сом менен чыкты деп сурап берип атам да, сиз каякта 2000-жылдарды айтып жатасыз? Жалпы санын айттым, азыр учурда 6969 бул мугалимдер. Туура, мен сизге көп экөөбүз талашпайлы. Болгону сиздер болгон маалымат так бериңиздер. 5 миң менен чыгып атабы, бизде пенсия 5 миңдин көлөмүндө пенсия чыгат деп айтыңыздар. Анты 10 миңде эстен. Бизден сурап атат, мына 10 миңден чыгат деп өткөндө айттыңыздар, сразу чыгышты бизге. Мугалимдер дагы, медицина кызматкерлери да кана бизге келсинчи, ошону биз көрсөтүп берели. Мынакей алып аткан пенсиябыз мынанча сомдон деп даана айтып атышат. А сиз азыр айттыңыз 9-10 миңден деп, кайра мен терең изилдеп келгенде жылда 5 жылдан, а сиздин 500 сомдон кошулса 10 жылдан кийин 9 миңге чыгат деп айткыланды. Рахмат. Жөө Курманбек мына бул мыйзамдын долбоор иштелип чыкканына 4 жыл, 5-жылга кетип атыптыр да. Ошол 4 жылдын ичинде бир мындай көтөрүү жагында бир иштер, алгылыктуу иштер болдубу? Же кайтарып кое беребиз, финансы жок десек кутулабыз деп келдиңиздерби? Мына 1,5 жылдын ичинде ушул 1,5 эсеге көтөрүү үчүн бир жол жоболорун изилдеп көрүп, биз моундай жумуштарды аткардык, бирок тилекке каршы бул ашырыш кыйын экен деген жумуш болду, же жөн эле жок деп койсок кутулабыз деген жооп менен келдиңиздер? Жок деп койсок эмес, бул жерде Минфиндин эмелеси мындай атат да, страховой принципти бузбай дегенчи. Эми если профессия боюнча кете турган болсок, азыр ар бир профессия боюнча профессияларга бөлбөй эле страховой принцип менен кетели деген сөз болуп атат да. Жок, мындай билесиздер да, кээ бирки профессия ээлери канчадан пенсияга чыккандарын билесиздер. Канчалаган айлык алгандарын. Бирок ошол эле мезгилде биздин эң керектүү бүгүнкү күндө биздин өлкөбүздүн
өнүгүшүнө дагы салым кошо турган бул мугалимдер болуп жаткандан кийин билимдүү өлкө өнүккөн өлкө болот. Ошол эле кезде алардын айлыгы да аз, айлыгына жараша пенсиясы аз болуп атат. А биз изилдеп көрсөңүз, бизге караганда сиз жакшы билесиз, кайсы профессиялар канча жылдын ичинде тез эле убакытта канча пенсияга менен чыгып атканын. А канча убакытка чейин биз мынтип мугалимдерди көйлөп келебиз. Ошонун артынан биздин өлкө аркага кетип атат. Биз аларды баалай албаганын артынан биздин билим деңгээлибиз төмөн болуп кетти. Бул алардын эмгегин баалоо боюнча айлык жагын көтөрөлү, жакшылап ошону көтөрөлү деп ошо боюнча иш алып барып атабыз. Айлыгын канчалык жакшылап көтөрсөк, ошого жараша отчисление болот, кийин пенсиясын ошого жараша алат деген мааниде. 4 жылдын ичинде канча көтөрүлдү мугалимдердин айлыгы? Ушул маселе көтөрүлгөндөн бери, мына пенсиясын көтөрөбүз дегенден бери канча кошулду мугалимдердин айлыгына? Мугалимдердин айлыгы каралган жок. Каралган жок. Анан кантип көтөрөсүңөр анан? Көтөрөбүз деп атасыңар. 4 жылда же пенсия көтөрүлбөсө, же айлыгы көтөрүлбөсө кандай болот? Мына сиз өзүңүздүн сурооңузга, жообуңузга суроо. Азыр айтып атпаймынбы, 1-апрелден баштап көтөрүүнүн маселеси уже чечилди деп. Ал боюнча азыр жумушту алып барып атабыз. Билим министри менен стойный ушул зарплатаны алып барып. Курманбек, кечиресиз, бул сөз ар бир чогулушуңарда айтылат. Ар бир жылкы отчетуңарда айтылат. Годовой отчеттодан биз бул жылдан баштап айлык көтөрөбүз, мугалимдерди көтөрөбүз. Эл ишенбей калды бизге. Же мен тура эмес айтып атамбы? Ар бир отчетуңуздарда жазылат. Айлыкты бул жылдан баштап көтөрөбүз деген. Же тура эмес айтасыз десең айтыңыз. Тура эмес айтып атасыңар, биз антип айткан эмеспиз деп. Эмеге жооп бере албайм. Бул жерде мисалы үчүн былтыр 50%тен врачтардын айлыктары көтөрүлгөн болчу. Быйыл бирок 1-апрелден баштап уже обязательство алганбыз, ошол мугалимдер менен врачтардын айлыгын көтөрөбүз. Азыр иштерди алып барып атабыз, ошол боюнча болот. Бул боюнча чечим бар уже. Жок, сиз мынакей бул боюнча жооп бере албайм. Ким жооп берет анда? Сиз жооп бере албасаңыз. Мына урматтуу президентибиз суранып жатат. Министрлерди иштен койбой, орун басарлары барып так жооп берет деп. А сиздер бул жерге келип алып мен жооп бере албайм деп отурасыздар. Ошон үчүн депутаттар анда министриңер келсин деп талап коюп атат. Айбек Тураталиевич, уруксатпы? Сөз жок, жогорулайт 1-октябрдан баштап. Бирок эмнеге баягы өлчөмүн айта албай атабыз? Анткени өлчөмдөн айтканда бул жерде СМИден кетет. Балким андан көбүрөөк болот, балким андан баягы бул санына жараша болот. А саны ошол эле пенсионерлердин мисалы 1-октябрга чейин дагы өсөт, азаят, баягы движение болот, ошого жараша болот да. Ошондуктан баягы так өлчөмү айтылбаганы, бул деген баягы бир нерсени катуу эмес, тагыраак айтыш үчүн. Азыр айтсак 6 ай мурда, эрте болуп калат. Кечиресиз, мен сизден жанакы пенсиянын көтөрүлүшүн сураганым жок мен бул эжекеден. Мен башка суроону бердим. Мүмкүн бекен сиздин сурооңузга жооп бергенге аракет кылып көрөйүн. Администрация президенттин администрациясынан бизге тапшырма келип түштү. Анан ведомстволук аралык бул социалдык эмгекти өнүктүрүү министрлиги, финансы министрлиги, билим берүү министрлиги, саламаттык сактоо министрлиги биргеликте иштеп, азыр бир нече вариант мугалимдердин айлыгын көтөрүүнүн эсептөөлөрү жүргүзүлүп жатат. Кайсы факторлорду карап жатабыз? Бүт Кыргызстанда канча адамдар кайсы багыттар боюнча канчадан айлык алат экен? Анан ушу мугалимдин кесиби абдан мындай престиждүү болуш үчүн Кыргызстанда мугалим канча айлык алыш керек? Айлык алып эле айлыгын көтөрүп койгондо пайда болобу? Сапатка таасир этеби? Сапатка таасир этиш үчүн кандай кошумча механизмдерди киргизе алабыз деп мына өткөн жумада эле бир нече вариантты жактырылып президенттин администрациясына барып бир сыйра жумушчу мындай баягы презентация болуп келди. Ошол жерден бизге так суроолорду берди. Эгерде момундай болсо анда кандай болот? Региондордо мисалы мугалим информатиктер барабы? Дагы бир сыйра карап тактап келгиле деп. Ушул жуманын ичинде акыркы эсептөөлөр аяктап бүтүп калыш керек. Рахмат. Рахмат.